Саламатсыздарбы? Менин атым Назира, фамилия Мамбетова. Супервайзермин азыркы кезде статусум. Мен сиздерге бүгүн мына активатор жөнүндө айтып кетким келет. Бул активатор мурдагы формасы мынандай болгон. Мурдагы слайдтарда, мурдагы сүрөттөрдө жүргөн мынандай болсо, адашып калбаңыздар. Жаңысы ушундай формада чыккан. Бул активатор деген эмне? Бул активатор деген Барбаденс Миллер сортундагы алоя Барбаденс Миллер сортунун эң таза сыгылган таза суусу. 98% алоя, таза алоя. Буну эмнеге колдонобуз? Эң биринчи мен мындай кичине посудага куюп алгам. Бул глазный капелерге көз мурунга тамчылап тура турган несин бошотуп куюп алганмын. Буга куюп алган себебим эң биринчи буну көзгө тамчылатсак болот. Көздүн катарактаны, көздөгү кычышкандарды, азыр жаз келатат, аллергияны, көздөн тамчылаган жаштарды, кызарганды, баардыгын көздөгү проблемалардын баарын чечет. Коркпоңуздар, мынаны куйгандан эч кандай зыян болбойт. Бирок көзгө канча жолу көбүрөөк куйсаңыз, бир суткада канча дозасы деп айтышат. 4 жолу, 5 жолу куйсаңыз дагы өтө жакшы. Бирок мен буну постоянно чөнтөгүмө карманный аптечка сыяктуу алып жүрөм. Буну жалгыз эле көзгө эмес, мурунга насморк болгондо, грипп болгондо, гайморит болгондо тамчылатсаңыз болот. Кулагыңыздан ириң акса, кулагыңызда проблема болсо, ошого колдонсоңуз болот. Эми жалгыз эле ошондой эмес, буну как тоник катары колдонсок болот. Ватный дискти алып алып, мынадан коюп, жакшылап тазалап, биздин беттеги баардык проблемный нелердин баардыгын тазалап, как тоник катары колдонуп, мынабул любой кремди аркасынан коюуга болот. Мындай кремдерди да колдонууга болот. Бетибизге любой кремди коебуз. Мынабул менен тазалап алып. Эми дагы бир несесе бизде эң сонун маска бар эле мурун. Мынабул контурный порошок деп айтылат. Ушуну пайдаланып, контурный порошоктон бир кашык салып, активатордан бир кашык коюп, анан мына щеткасы менен өзүн аралаштырып, бетке маска кылып, бунун да жолдору бар. Маска кылып колдонсок, мына подтягивающий болот. Мына беттеги мимический тырыштарды, карыгандагы тырыштардын баардыгын кетирет. Эми дагы бир жолу мынага мен постоянно суу куюп коем. Бул суу 12 саатта стерилизовать этилип, хлору жок болуп турат. Ушуну куюп, ашказаның изжога болсо, тамак жегениң, майлы тамак жегенде кыжаат болуп, не кыла албасаң, ошол кездерде ушудан куюп, ложка менен өлчөп алып, мүмкүн болсо мен өлчөп эле коем. Бирок өлчөп алып куюп, ошону ичип койсоңуз, ашказаныңызда изжога болгон нерсе тез тамак сиңирет. Анан дагы бир кызыгы, эттөө эффектилүүгү бөйрөктө ташты, өттөгү ташты дозасы менен ичирип отуруп, биз айтабыз доскональный. Ошонусу менен кошуп отуруп, ушул активатордун жардамы менен бөйрөктөгү, өттөгү ташты 100% майдалап түшүрөт. Бирок ойлобоңуздар, жалгыз эле ушуну ичсем эле бөйрөгүмдө ташым түшүп калат. Жалгыз эле ушуну ичсем эле бөйрөгүмдө, өтүмдө ташым түшүп калат деп. Жок, комплексный сары сок дагы комплексный ичилет. Плюс ушул жардам берет, ушуну кошуп ичке. Бул процесс жок дегенде 3 айдан ары көбүрөөк, 3 айдан ашыгыраак ичиш керек. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.